Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көрүшүп жаткандыгыма кубанычтамын. Балдар, мени карап жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Сабагыбыз жакшы маанай менен өтсүн. Анда келгиле. Сабакты баштаарда кичине ой жүгүртүп алалы. Мен силерге табышмак айтам. Силер жообун экрандагы сүрөттөрдүн кайсынысы туура келсе, ошол сүрөттү белгилейсиңер. Анда көңүл буруп табышмакты уккула. Минсең канат, чапсаң шамал. Аны сыйлабаган кишилер жаман. Табышмактын жообун сүрөттөрдөн карайлы. Бул машина. Машинаны минет дейбизби? Жок, айдайт дейбиз. А бул учак. Учак балдар. Самолет. Самолетту чабат дейбизби? Жок, учат дейбиз. Ал эми атты минет, чабат, ал адамга канат. Демек, табышмактын жообу балдар ат экен. Кана балдар, баарыбыз чогуу ат айтабыз. Ат. Ат. Кана эми ат деген сөздүн башында кайсыл тыбышты уктуңар? Азаматсыңар. А тыбышын уктуңар. Келгиле. А тыбышын баарыбыз чогуу туура атап көрөлү. А. Балдар, биз тыбышты угабыз жана айтабыз дегенбиз. Ал эми А тыбышын тамга менен белгилеп көрөлү. Мына бул А тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Келгиле. А тыбышын 3 жолу туура айталы. А тыбышын айтып жатканда оозубуз кеңири ачылып, иштен чыккан үн тоскоолдукка учурабай, жоон жана кыска айтылды. Демек, А тыбышы жоон, кыска, үндүү. Бул А тыбышынын баш тамгасы. А бул кичине тамгасы. Эми А тыбышы катышкан сөздөрдү таап көрөлү. Ай, алма, алча, анар, кар, банан. Эң жакшы. Балдар, биз А тыбышы жана тамгасын кайталап эсибизге салып алдык. А тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билгенбиз. Балдар, алма, алмурут, алча булар жалпы аты мөмө жемиштер. Кайра кайталайм. Булар мөмө жемиштер. Айтып көргүлөчү. Алма, алча, алмурут. Эмнени байкадыңар? Бул мөмө жемиштердин экинчи тыбышы Л тыбышын уктуңар. Кана баарыбыз чогуу айтып көрөлү. Л. 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 Анда биз силер менен Л тыбышы жана Л тамгасы менен таанышабыз. Келгиле. Л
мени менен кайталап айткыла. Балдар, биз л тыбышын айттык жана уктук. Тыбышты айтабыз, угабыз. Бул л тыбышынын л тамгасы. Л тамгасын жазабыз, көрөбүз жана окуйбуз. Бул л тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Кана, баарыбыз 3 жолу л кайталап айталы. Балдар, л тыбышын айтып жатканда тилдин учу тиштерге тийип, өпкөдөн чыккан аба тоскоолдукка учурап, жумшак айтылды. Демек, ал жумшак үнсүз тыбыш. Ал эми сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Бул лыжа. Лыжа. Кана, анда дагы бир жолу чогуу айталы. Лыжа. Лыжа деген сөздө л тыбышы сөздүн башында кездешти. Бул эмне? Бул лимон. Дагы бир жолу айтабыз. Лимон. Балдар, лимон деген сөздө л тыбышы сөздүн башында кездешти. Азаматсыңар, биз л тыбышын сөздүн башында кездешерин билип алдык. Балдар, бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Үлүл, бала, булут. Кайра айтабыз. Үлүл, бала, булут. Л тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Азаматсыңар. Кийинки сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Кол, пил, гүл. Бул сөздөрдө л тыбышы сөздүн аягында кездешти. Азаматсыңар, балдар. Биз л тыбышынын сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин айттык. Эми л тамгасын катыштырып муун түзөлү. Л, а, ла, л, о, ло, а, л, ал, о, л, ол. Эми балдар, ал деген муунга дагы бир муун улап сөз түзөлү. Алма, алча. Азаматсыңар, биз муундан сөз түздүк. Эми сөздөн сүйлөм түзөлү. Бул болот. Бул болот. Сүйлөм эки сөздөн түзүлдү. Болот, тал, бута. Сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Биз сөздөрдөн сүйлөм түздүк. Балдар, азаматсыңар, биз а тыбышын кайталап, аны менен чогуу л тыбышы жана тамгасы менен тааныштык. Азыр силер менен таякчалардын жардамы менен тамгаларды жазып көрөлү. Биринчи мен таякчалардын жардамы менен а тамгасын жазам. Мынакей балдар, мен 3 таякчанын жардамы менен а тамгасын жаздым. Эми л тамгасын жазып көрөлүк. Балдар,
силер кандай ойлойсуңар? Эгерде мен А тамгасынын бир таякчасын алсам, Л тамгасына окшоштура аламбы? Азаматсыңар. Анда бир таякчаны алып көрөлүк. Кайсыл тамга болуп калды? Эң жакшы Л тамгасы болуп калды. Эми А менен Л тамгасын катыштырып, муун түзүп көрөлү. Бул А Л тамгасын жанына жазсам, ал деген муун пайда болду. Эми балдар, биз Л тамгасын тизип көрөлүк. Л тамгасы жумшак үнсүз тыбыш. Жашыл түс менен белгилейбиз. Анда мен жашыл түстөгү нерселерди алып, Л тамгасын тизип көрөйүн. Мынакей балдар, мен Л тамгасын тизип алдым. Эми балдар, Л тамгасынын жазуу элементи кандай болорун экранга көңүл бургула. Биз Л тамгасынын жазуу элементин көрдүк. Балдар, бүгүн биз А тыбышын жана тамгасын кайталап, Л тыбышы жана тамгасы менен тааныштык. Л тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдик. Л тыбышын катыштырып, муун сөздөрдү түздүк. Жана сүйлөм түздүк. Силер азаматсыңар. Саламатта калгыла.